Кыргызстан Кытайга электр энергиясын экспорттайт. Министрлер кабинетинин басма сөз кызматынын маалыматы боюнча Кыргызстан жана Кытайдын ортосунда 500 киловольт электр өткөргүчү линиясын жана чакан ГЭСтерди куруу жөнүндөгү меморандумга кол коюлду. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров менен Шинжаң Уйгур автоном районунун башчысы Ма Синжуй жолугуп, эки тараптуу кызматташтык боюнча сүйлөшүүлөр жүрдү. Ошондой эле эки өлкө расмийлери Шинжаң автономиялуу району менен ишкерлер кеңешин, Шинжаң менен Ысык Көл облусунун ортосунда бир тууган шаар мамилелерин түзүү келишимдерине кол коюшуп, Шинжаң медициналык университетинин эки ооруканасы менен саламаттык жаатында кызматташтыкты да макулдашты. Кечээ 30 мартта Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров Кытай коммунисттик партиясынын борбордук комитетинин саясий бюро мүчөсү Ма Синжуйду кабыл алган. Кытайдын өкүлү Бишкекте жумушчу сапары менен келген. Кыргызстан акыркы 15 жылда энергетика тармагында бир нече ири долбоорлорду ишке ашырган. 390 миллион долларга Датка кемин электр өткөрүү чубалгасы курулган. 386 миллион долларга Бишкек ЖЭБи модернизацияланган. 375 миллион долларга Токтогул КЭСи калыбына келтирилген. Мунун баары чет өлкөдөн, негизинен Кытайдан алынган насиянын эсебинен жүзөгө ашырылган. Өлкөнүн тышкы карызынын 40%дан ашуунун Кытайдын насиясы түзөт. Борбордук шайлоо комиссиясы Жогорку кеңештин депутаты мөөнөтүнөн мурда шайлоону өткөрүүгө жалпысынан 18,6 миллион сом жумшалаарын кабарлады. БШКнын чыгашасы шайлоо комиссиялары үчүн борборлоштурулган сатып алууларды кошкондо 13,2 миллион сомду түзөт. Ошондой эле 5,4 миллион сом бир округдук шайлоо комиссиясына жана 51 УШКга бөлүнөт. Мындан тышкары техникалык колдоо топторунун тартылган адистерине да төлөм каралган. Алар 96 адам. Күнү түн иштегендигине байланыштуу аймактык шайлоо комиссияларынын мүчөлөрүнө идентификация боюнча операторлорго, ошондой эле коопсуздукту жана тартипти камсыздоо үчүн тартылган ички иштер кызматкерлерине добуш берүү күнү жана анын мурунку күнүнө тамактанууга суткалык чыгымдар төлөнүп берилет. Бишкектин Ленин бир мандаттуу шайлоо округу боюнча Жогорку кеңештин депутатын мөөнөтүнөн мурда шайлоо 28 майга дайындалган. Номер 26 Ленин бир мандаттуу шайлоо округу боюнча Жогорку кеңештин депутаты Жаныбек Абировдун ыйгарым укуктары мөөнөтүнөн мурда токтотулган. Президенттик аппарат сунуштаган ЖМК тууралуу жаңы мыйзамдын долбоорунда аны демилгелегендер менен мүчөлөрүнүн ортосунда пикир келишпестик болууда. Мунун себебин жумушчу топтун өкүлдөрү мыйзам долбоорунун түзүлүшү улам өзгөртүлүп, жада калса аны менен таанышууга мүмкүнчүлүк болбогону менен түшүндүрүшүүдө. Мындан улам акыйкатчылык ЖМКлар жөнүндө мыйзамды толуктап иштеп чыгуу боюнча эки тарапка диалог аянтчасын уюштурду. Ошол мыйзамдын талкуусун дайыр сыра баягы мыйзам жакшы талкуудан өтүп, баягы биздин эл аралык коомчулукта берген милдеттерибиз толук киргизилип, дайыр салмактуу документ болсун деп азыр талкууну жүргүзүп жатабыз да. Орусиядан көчүрүлүп алынган ЖМК тууралуу жаңы мыйзам долбоорунда сөз эркиндиги чектелген. Жада калса түз эфирге чакырылган коноктун сөзү үчүн да редакция жоопкер катары көрсөтүлгөн. Закон о средствах массовой информации сегодня защищает средства массовой информации, потому что лицо публично выступило, и иски подаются на то лицо, которое распространило эту информацию, то есть высказало это публично, а средства массовой информации освобождаются от ответственности. Зато стало очень четко понятно, все мы понимаем, зачем нужен этот законопроект. Власти хотят регулировать интернет. Но они не могут профессионально это прописать. Поэтому 4 варианта абсолютно бредовых текстов мы видим. Аталган мыйзамдын демилгелеген Мурат Тукушев өзү жыйынга келген жок. Анын ордуна келген президенттик администрациясынын өкүлү мындай дейт. Тиешелүү сунуш пикирлерди бергиле деп суранганбыз. Ошонун негизинде тиешелүү сунуш пикирлерди булар бере алышпай, ошол учурда бөлөк интернет изданияларга өздөрүнүн сунуштарын ыргытышып эметкендиктен биз аны доработать эттик. Кайра берели деп атсак, булар кайра жаңы сунуш пикирлерге келет. Ошентип отуруп, булардын бизге берген сунуш пикирлери 21 февралга созулду да. Атайын жумушчу тобу тарабынан каралып жаткан мыйзамдын долбооруна президенттин администрациясынын өкүлдөрү жана бир катар көз карандысыз журналисттер кирет. Жумушчу топтун мүчөлөрү мыйзамды демилгелегендер алардын үнүн укпай жаткандыгына нааразы болушууда. Первое, когда Джилдыз, да, круглый стол был, да? Мындай нааразычылык тууралуу президенттин администрациясынын укуктук тармак боюнча эксперти Акылбек Туратбек уулу өзүнүн пикирин билдирди. Медиа сектордун өкүлдөрү мындай
көп сөзгө келе бербеген адамдар экен, мен таң калып калдым да. 4 айдын ичинде эле 4 жолу өзгөртүлгөн мыйзамдын долбоорунда бир гана бийликтин күчү бекемделип жатканы аз келгенсип, жалган маалыматтар айтылып жатса кайдагы пикир келишүү болмок эле дешет катышуучулар. Да, нет, я просто в качестве примера утрирую то, что есть такие моменты. Смотрите. Мыйзамдын узак сакталышы үчүн эки тарап орток пикирге келип, өлкөнүн кызыкчылыгы үчүн иштей турган чечим кабыл алуу зарыл. Если мы хотим, чтобы этот закон работал дальше, необходимо тщательно этот закон доработать, чтобы он не был похож на закон о манипуляции информацией, который 500 раз переделывали, и сейчас он находится на доработке уже в Джугурку-Кенеше. Мы же не хотим этого. Мы хотим, чтобы Кыргызстан, который до сих пор славился тем, что у нас есть свобода слова, чтобы все законы были направлены на то, чтобы задавить эту свободу слова. Талкуулоонун жыйынтыгы боюнча аппараттын иш башкармасынын юридикалык бөлүмүнүн жетекчилигинин катышуусунда кайрадан тегерек столду өткөрүүгө макул болушту. Кандай гана мыйзам болбосун, ал ошол мамлекет үчүн, адамдар үчүн иштеш керек да. Ошол жакшы мыйзам кабыл алсак биз өбөлгө шарт түзүп бергенге аракет кылабыз. Мураталы Тагаев Бишкектин Ленин районунун акими болуп дайындалды. Бул тууралуу муниципалитеттин басма сөз кызматынан кабарлашты. Тиешелүү буйрукка кала башчысы Эмилбек Абдыкадыров кол койгон. Белгилей кетсек, Мураталы Тагаев буга чейин Ысык Көл облусунун Жети Күз районунун акими кызматын аркалап келген. Президент 31 мартта кол койгон тескеменин негизинде Жети Күз районунун акими кызматынан бошотулган. Эске салсак, 28 мартта Бишкектин Ленин районунун акими кызматын аркалап келген Руслан Тагаев башка кызматка өткөндүгүнө байланыштуу ээлеген кызматынан бошотулган. Жалал Абад облусунун Сузак райондук кадастр мамлекеттик мекемесинин бир катар кызматкерлери кызматтык абалынан кыянаттык менен пайдалануу фактысы боюнча кармалды. Бул тууралуу УКМКнын басма сөз кызматынан кабарлашты. Маалыматка ылайык, УКМКнын Жалал Абад облусу боюнча башкы башкармалыгы тарабынан Кылмыш жаза кодексинин 337-беренесинин 3-бөлүгү кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу фактысынын негизинде козголгон кылмыш ишинин алкагында Кыргыз Республикасынын кадастр мамлекеттик мекемесинин Сузак райондук бөлүмүнүн мурдагы башчысы, ошондой эле жерге жайгаштыруу бөлүмүнүн азыркы 2 адиси кармалган. Кармалгандар туруктуу коррупциялык схеманы түзүп, жасалма документтерди пайдалануу менен жер тилкелерине, жеке менчик укугуна мыйзамсыз мамлекеттик актыларды чыгарып, материалдык пайда алуу жана жеке баюу максатында кылмыштуулукка жол бергендиги аныкталган. Азыркы учурда УКМКнын Жалал Абад облусу боюнча башкы башкармалыгынын тергөө бөлүмү тарабынан кызмат адамдарынын кылмыш иштерин жана башка фактыларын аныктоо боюнча иш чаралары жүргүзүлүүдө.